Саламатсыздарбы? Нурус ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргыз-тажик чегара тилкесинде кырдаал курчуп кетти. Мамлекеттик чегара кызматынын маалыматына караганда, мекеменин төрагасы Уларбек Шашиев, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарамыктуу өкүлү Акрам Мадумаровдун катышуусунда чегарага канатташ аймактын элине түшүндүрүү иштери жүрүп жаткан учурда тажик тарап Кыргызстандын жарандарына карата 2 ок чыгарган. Анын натыйжасында аскер кызматкери жарадар болду. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Сажира Чоколоеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, мамлекеттик чегаранын бул тилкесинде чегара тарамдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатышат. Исфара-Варух автотрассасында кыймыл токтотулган. Ошондой эле Тажикстандын жарандары Исфана-Баткен жолун тосуп алышкан. Учурда эки өлкөнүн чегара мекемелеринин жетекчилеринин жолугушуусу күтүлүүдө. Ошондой эле Кыргызстандын чегара кызматы кошуна өлкөнүн эки өлкө президенттеринин жолугушуусу алдындагы кыргыз тараптын чагымы деп айтканына жооп кайтарды. Анда тажик тарапты эмоция калтырбай, кырдаалды курчутуп жиберүүчү негизсиз айыптоолордон карманууга чакырды. Ошондой эле чегарадагы чырдын себептерин жана күнөөлүүлөрдү бирге аныктоого даяр экенин айтылган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, чегарадагы чырда 17 киши жабыркап ооруканага жаткырылды. Алардын 14-үнө ок жаңылса, 3-өөнө таш тийген. Тажик тарап 1 киши каза болгонун, дагы бир канча киши жараат алганын билдирип жатат. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков үй бүлөсүнүн, туугандарынын бизнесин, мүлкүн декларация толтурган кезде жашырган. Бул тууралуу Кыргызстандагы мамлекеттик кызматкерлердин кирешелери жана мүлкү боюнча декларациялык маалыматтардын базасы болгон декларатор Политмер KG порталы жазып чыкты. Декларацияда көрсөтүлгөн маалымат боюнча спикердин 1 жылдык кирешеси 715-770 миң сомду түзөт. Бул айына 60-64 миң сом табат дегенди билдирет. Декларацияда 59 чарчы метрлик гана батирге ээлик кыла турганы көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда аялы Алина Кушубекованын бизнесин көрсөткөн эмес. Декларатор Политмер KG сайтынын жазганына караганда, дары-дармек сатуучу Аль Биофарм ишканасына ээлик кылат. Ишкана 2018-жылы 93 миң сом салык төлөгөн. Мындан сырткары спикердин декларацияда көрсөтүлбөгөн Артисбек ата балдары айыл чарба кооперативде бар экени көрсөтүлгөн. Дастан Жумабековдун аялынын бизнеси декларацияга түшпөй калган. Ал аябай жакын киши болуп эсептелет. Анын бизнеси акыркы 3 жылдан бери иштеп келатат. Тилекке каршы мамлекеттик кызматкерлердин көпчүлүгү мыйзамга каршы келип ишкерлик менен алектенип жатканы билинди. Бул өтө туура эмес көрүнүш. Жөнөкөй адамдардан мыйзамдын аткарылышын талап кылып жаткан бийликтегилердин ушундай жолго барып жатканы өкүндүрөт, деди Политмер KG жана Fact Check KG интернет ресурсунун журналисти Наргиза Нанакеева. Бул маалымат боюнча Жумабековдун өзү жана жакындары менен байланышуу аракетибизден майнап чыга элек. Төрага 3-июлдагы маалымат жыйынында аялы Алина Кушубекованын чакан компаниясы бар экенин айтып, бирок ар түрдүү ушак айыңдан алыс болуу үчүн бизнесин токтотконун билдирген. Кыргызстандын мыйзамдары мамлекеттик кызматта туруп ишкерлик менен алектенүүгө жол бербейт. Кыргыз-тажик чегарасындагы чатактын себеби айтылды. Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын билдирүүсүндө, Исфара районунун Варух айылынын өкүлдөрү чегарага жакын жайгашкан жерге Тажикстандын 6 даана желегин темирге орнотуп илишкен. Ал жерде мурда Аксай айылы деп жазылган тактайча турган. ИИП Аксай айылынын жазуусу качан алынып салынганын тактабайт. Бирок белгилей кетсек, аталган аймакта чегара такталган эмес. Баткен районунун Аксай айылынын тургундары 22-июль күнү Тажикстандын желегин алып, айылдын мурдакы жазуусун кайра орнотууга чогулат. Ортодо нааразычылык чыгып, таш ыргытуу өтөт. Бүгүн түштөн кийин Тажикстан тарап кайра ок чыгарып, кыргыз чегарачысын жаракат кылды. Ал эми Тажикстан тарап Кыргызстанды айыптап, Эмомали Рахмон менен Сооронбай Жээнбековдун жолугушуусу алдындагы чагымчылдык катары сыпаттады. Кечээ күнү мурунку президент Алмазбек Атамбаев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, 24-июлда Москвага учуп кетем. Кайсы жерден, эмне менен жана саат канчада учарымды чакырган тарап чечет. Болгону 2-3 күнгө эле учам. Анан кайтып келем. Келгенде мени камап коет деп коркпойм. Кайтып келүүдөгү коопсуздук кепилдигин мени чакырган тарап чечет деп айтты. Атамбаевдин өлкөдөн чыгып кетүүсү тууралуу сүйлөшүүлөр жаз мезгилинин аягында башталган. Алгач жакын досу деп эсептелген Андрей Беленинов атайын учуп келип, Кой таштагы үйүндө сүйлөшүү жүргүзүп, бир чечимге келишкен эмес. Беленинов келген күнү кечинде кайра Москвага учуп кетет. Шо саммитине Путин келгенде Беленинов Атамбаевдин Кой таштагы үйүнө барып телефон аркылуу Путинге «Эски досуңуз менен сүйлөшөсүзбү?» деп байланышат. Анда дагы сүйлөшүү натыйжа берген эмес. Путин Кыргызстандын ички саясатына киргизбей турганын билдирип, жолугушуудан баш тартып койгон. Беленинов Кремлдин таасирдүүлөрү менен Атамбаевди Кыргызстандан чыгарып кетүү үчүн иш алып барат. Кремлдин адамдары Москвага эмес, Татарстандын борбору Казан шаарына бара беришин. Ал жактагы Икрам Илмянов Раиса Атамбаева үчүн салган жаңы хан сарайда жашай берсе болорун
айтышат. Бул сунушту уккан Атамбаев: "Мен эч жака кетпейм, Сокенин түбүнө жетем. Силер эмне десеңер баарын аткарып келбедим беле? Мени Путинге жолуктуруу бир сунушумду аткарбайсыңарбы?" деп жинденет. Кой таштагы үйүнө таш төктүрүп эч жака кетпейм. Ушул жерде болом деп жар салганы да ошондон улам. Кол тийбестик алынып, Батукаев боюнча камалгандардын баары өзүнө карата түз көрсөтмө берип, тергөөгө биринчи жолу чакыруу келгенде орустарга болгон ачуусу тарап кайра сүйлөшүүгө чыгат. Ортодо жубайы Раиса Атамбаеванын рейдерлик топтун башында турганын соттордун кудайы болгон Манас Арабаев берген көрсөтмөсүндө ачык айтканы КТРКдан жалпы коомчулукка жарыяланат. Арабаевдин көрсөтмөсүнөн кийин Раиса Минахмедовнага дагы күбө катары тергөөгө чакыруу келе турганы маалым болот. Андрей Беленинов сүйлөшүүлөрдү тездетип, Путиндин өзүнө эски дос Атамбаевди алып чыгып кеткенге уруксаат бериңиз, башка маселе болбойт деп салам айттырат. Салам Владимир Владимировичке жетип, ал Атамбаев менен жеке жолугушуу болбойт. Кыргыз бийлиги аны камайбыз деп жатса, биз аны менен жолугушсак, Грузия менен Украинадагы бал Бишкекте жаралышы мүмкүн. Кыргыз активисттери бизге каршы саясатын күчөтөт. Чыгам десе өзү салдырган Казандагы үйүнө тынч чыга берсин деген команда берет. Президент Сооронбай Жээнбеков Швейцарияга жасаган иш сапарынан келе жатып, Путин менен жолугушканы кыргыз коомчулугунда чоң талкууга алынат. Эки президенттин жолугушуусунда Атамбаевдин тагдыры талкууланып, Жээнбеков өзү дагы Атамбаевди алып чыгып кетүүгө макулдугун берет. Өткөн аптада Бишкекке урустардын атайын кызматынын 10го жетпеген адамдар келишип, Атамбаевди кандай кылып алып кетүү боюнча иштеп башташкан. Сүйлөшүүлөр жүрүп, Атамбаев Казанга барууга макул болгон. Учуп кетүү 24-июлга пландаштырылган. Манас аба майданынан Катардагы рейс менен учуу болбойт. Орустар атайын учак жөнөтүшөт. Атамбаевдин өлкөдөн чыгышы Азиз Батукаевдин сценарийи менен жүрө турган болууда. Мурунку президенттин 2 күндөн кийин кайта келем деп айтканы чындыкка дал келбейт. Кайра Кыргызстанга качан кайта турганы боюнча сүйлөшүү жүргөн эмес. 22-июлда Аксай айылынын тургундары менен Варух анклавынын жашоочуларынын ортосунда пикир келишпестик орун алды. Анда курал колдонулуп, Кыргыз жана Тажикстандын 20дан ашык жарандары жаракат алышты. Тажикстандын чек ара кызматы бир адам октон каза болгонун билдирди. Кыргыз-Тажик чек арасындагы аймакта жашаган элдин ортосундагы жаңжал биринчи жолу эмес. Эки өлкөнүн өкүлдөрү бир нече ирет сүйлөшүү жүргүзгөнү менен чек арадагы чыр кайталанууда. Буга байланыштуу Супер KG порталы Кыргыз-Тажик чек арасында дагы жаңжал орун алды. Чек арада улам чыгып жаткан чырдын алдын алуу үчүн эмне керек деген суал салды. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков бул маселенин ырбап жатканына түздөн-түз өкмөт күнөөлүү деген пикирде. Эмне кылуу керек дегенде өкмөттү отставкага кетирүү керек деп айтат элем. Себеби мындан аз убакыт мурун гана бул маселе курчуп кетип, чек ара маселеси боюнча өкмөттүн чабал аракеттери сынга алынган. Жогорку кеңеште бул маселе жабык эшик артында каралып, бир топ сунуштарды киргизгенбиз. Бирок алар эске алынган жок. Ошол иштерди алгылыктуу аткаруунун ордуна бүгүн экинчи рет жаңжал чыгып, эки мамлекеттин ортосундагы бул маселе орулуп кетти. Буга түздөн-түз өкмөттү күнөөлөйт элем. Ошол кезде деле өкмөттү кетирүү маселеси көтөрүлгөн болчу. Бул маселени жөнгө сала албаган Жеңиш Разаков өзү отставкага суранса жакшы болмок. Буга чейин чыккан жаңжалда анын жоопкерчилиги каралышы керек деп комиссиянын чечимдери чыккан. Бирок убактылуу токтотуп коюшкан. Азыр айта турган болсом, Разаков ошол кезде кырдаалды жөнгө сала албагандыгы үчүн арызын жазып койгон экен. Бирок ачуулукка алдырбаңыз деп жоошутуп коюшкан экен. Азыр ошол арыздын негизинде эле отставкага кетире берсе болот дейт депутат. Крим төбөлү Азиз Батукаевдин абактан чыгарылып кетишине катышы бар мурдагы жетекчилердин катарын УКМКнын мурдагы төрагасы, Коопсуздук кеңешинин экс катчысы Бусурманкул Таабалдиев толуктады. Күнөөсү далилденбесе да, бир да маалымат өз оозунан укпай, генерал Кыргызстандан чыгып кеткени айтылды. Муну коомдо түрдүү сындап сыпаттагандар көп. Айрымдар бир жактуу адилетсиз иликтөөлөрдөн айбыгышууда десе, кайбири камакка калуу алардын жүрөгүнүн ишин алууда дешүүдө. Батукаев иши бир мамлекеттин бир кездеги бардык жетекчилерин жерге тебелей турган абалга алып келди. Батукаев ишине байланыштуу дагы кимдердин кулагы чыгар экен? Алмамбет Шыкмаматов, Жогорку кеңештин депутаты. Эки дөөнүн кармашынан Батукаев иши жанданып, далай адамдар курмандыкка чабылып жатат. Бул жерде башка себеп, башка мотив жок. Батукаевдин иши Атамбаевди камаш үчүн гана жандангандай болуп жатат. Салянамана Атамбаевге көрсөтмө алыш үчүн СИЗО бирге камашты да. Муну эми кичинекей бала деле түшүнүп жатат. Мыйзамды менчик куралга айлантып алуу жакшылыкка алып келбейт. Мыйзам кынтыксыз, баарына бирдей иштегенде гана анын жогорку күчү, аброю жана эл ишеними пайда болот. Жеке кызыкчылыктар үчүн пайдаланганда гана укуктук нигилизм күчөйт. Муну эл, коомчулук түшүнөт, көрөт. Натыйжада элдин бийликке болгон ишеними суйт. Бул кынтыксыз иштеп келген аксиома. Тилекке каршы азыркы кадрлар муну түшүнмөк турсун, кенеп да койгон жок. Азабын өздөрү эле тартат. Бирок ортодо өзгөрүүлөрдү күткөн эл да чарчады. Алга Кылычев, саясатчы. Батукаевдин иши жөн эле элдин пикирин буруу. Чөгүп бараткан мамлекеттик казнадан, бийликтин кара чөнтөгү Райымден өздөрүнө каршы ой пикирлерди, ушундай ыплас кылмыш иштерин токуп чыгуу менен башка жака бурушууда. Эгер акыйкат кылмыш ишин козгосо,
ошол кездеги жогорку кеңештин төрагасы баштаган адамдар да жооп бериши керек болот. Себеби чындап бул иште кылмыш составы болсо, ошол кезде бийликти колдоп отургандар да жооп бериштери кажет. Ал эми Табалдиев боюнча айтсам, ал киши өтө кесипкөй, чекист деп билем. Азыркы бийликтин саясий заказ менен мыйзамсыз кылмыш ишин козгогонун түшүнүп, чындык келгиче убактылуу өлкөдөн чыгып кеткендер. Кыргыздар айтмакчы, битке өчөшүп көйнөгүн отко салгысы келген жоктур. Эмил Токтошев, жогорку кеңештин депутаты, коргоо кеңешинин мурдагы жетекчисинин качып кеткенине күбө болдук. Келечекте генерал болом дегендерге жаман көрүнүш көргөздү. Кандай болсо да жашы улгайып калган генерал качпай эле тергөөгө келип, болгонун болгондой эле айтып бериши керек эле. Ал эми Батукаевдин иши боюнча азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Бизге так маалымат жетпей жатат. Аягына чейин акыйкат каралат деп үмүттөнөм. Феликс Кулов, саясатчы. Чынын айтсам, абдан таң калып жатам. Мен ал кишини жакшы билем. Абийирдүү, мыйзамды сыйлаган адам катары таанычумун. Мисалы, ошол эле Өмүрбек Текебаевке маңзат салып коюшкан Матрешка гейт боюнча иште өзүн жакшы жагынан көрсөткөн. Ошондуктан балким ал тергөөдөн жашырбай эле убакыттын өтүшүн күтүп жатса керек. Азыркы камоолордун толкуну аяктап, эмоциялар бүткөн соң көрсөтмө берет деген ойдомун. Эмилбек Жороев, профессор. Бир чети коррупция дейбиз, экинчи жагынан тааныш билиштиктин фактору. Анын үстүнө мурда жогорку кызматты ээлеген адамга маалымат берип койсо керек. Бул жагынан бир нече маселени ачыкка чыгарат. Гүлмира Шаршеева, Булак фактык эйжи. Белгилүү саясатчы, Ата журт саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Баткен облусундагы чек ара чатагы боюнча өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу үн катты. Анда ал чоңдорго чек арадагы конфликтти чечүү, колуңардан келбесе орундарды бошотуп коюуну сунуштады. Президентке кайрылып бул маселе боюнча чечкиндүү чара көрүшүн билдирген. Саясатчы чек ара чыры боюнча мындай деп жазат: өткөндө Аксайда чек ара чыры чыгып, эки тараптуу кыргыз-тажик протоколу түзүлгөндө. Ошол протоколду бергиле элге окуп түшүнөлү. Себеби тажик тараптын элге берген маалыматы боюнча биз утулуп калып жатабыз деп кан какшап да алган эмеспиз. Мына бүгүнкү чыр ошол протоколдун негизинде чыгып жатат. Себеби ал протоколго биздин жолду чогуу пайдалануу жолу деп аташып, ал жолго асфальт төшөөгө тажик тарапка уруксат берилип калган. Бул таптакыр биздин мамлекеттин кызыкчылыгына туура келбейт болчу. Мына кечээ күнү тажик тарап жолду асфальттоону баштап, биздин Аксай деп жазылган белгини сүрдүртүп салат. Ошондон конфликт чыкты. Биз 1 метрда жерди бере албайбыз. Чоңдор, мекенчилдик кайда? Колуңардан келбесе бошоткула, жооптуу мамлекеттик орундарды өзүбүз чечебиз. Керек болсо жаныбызды беребиз. Элимдин тынчтыгы болбосо, жеримдин бүтүндүгү болбосо, эмнеге жашап жүрөбүз? Урматтуу президент, чечкиндүү чараларды көрүңүз. Дипломатиянын эң жогорку деңгээлинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүңүз. Элди, укук коргоо жана аскер кызматкерлерди чыр-чатакка салып берүүнү токтотуш керек. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов мамлекеттик тарых музейи эмне себептен ачылбай жаткандыгын айтып берди. Ал бүгүнкү күндө музейди ачууга эч нерсе тоскоол болгон жоктугун, жаңы музей иштей турган бардык программалардын ачкычы, ал жайды оңдогон немец компаниясынын колунда экенин жана кыргыз тарап аткарылган иш үчүн аларга 225 000 евро төлөп бериши керек экенин айтты. Министр түшүндүргөндөй, музейге байланыштуу соттук териштирүүлөрдөн улам бул маселе создуктурулууда. Учурда мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков баштаган бир топ жетекчилердин айланасында соттук иштер жүрүп жаткандыгы белгилүү. Маалыматтарга караганда, Улуттук тарых музейинде капиталдык курулуш иштерин жүргүзүүдө Исаков Германия мамлекетинин Райер компаниясы менен өз ара сүйлөшүүгө барып, мамлекетти 101 миллион 690 800 сомго зыянга учураткан. Жалпылап алганда өлкө 247 миллион 650 000 281,88 сом зыян тарткандыгын өлкөнүн башкы прокуратурасы билдирген болчу. Министрдин маалыматында айтылып жаткан 225 000 евро жогорудагы акчалардын жанында тыйынга деле турбайт. Эгер Кыргызстан германиялык компанияга 225 000 евро эле төлөп берсе жакшы, андан да көп эмеспи деген шек саноолор бар. Себеби буга чейин музейге кеткен чыгымдардын көлөмү дээрлик көп болгону айтылган болчу. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кыргыз-тажик чек арасындагы окуяга байланыштуу Баткен облусунда жана чектеш аймактарда коопсуздукту, укук тартибин камсыздоо иштерин күчтөндүрүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Разаков кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде 22 июлдагы окуядан кийин азыркы кырдаал менен таанышуу үчүн 23 июлда Баткенге барган. Ал Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү менен чукул жыйын өткөрдү. Жабыр тартып Баткен ооруканасында жаткан жарандардан, коопсуз жайга убактылуу көчүрүлгөн тургундардан кабар алды. Аксай айылынан эвакуацияланган жашоочуларын, жапа чеккендерди зарыл дары-дармек, азык-түлүк, керектүү буюмдар, кийим-кече менен камсыздоо милдеттендирилди. Өкмөттүн маалымат кызматы тараткан кабарга караганда 22 июлда саат 17:20 Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандарынын ортосунда жаңжал чыккан. Чырдын чыгышына Варух айылынын жашоочуларынын айылдын кире беришине желек орноткону себеп болгон. Аксай айылынын жашоочулары флагштокко каршы чыгып, натыйжада эки айылдын жашоочуларынын ортосунда чыр чыккан. Анын кесепетинен тараптардын
адамдардын бири курал колдонгон. Учурда окуя болгон аймакта чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жүрөт. Тажикстан менен чектеш жайгашкан Баткен облусундагы Аксай айылында кайрадан чек ара чатагы чыгып, айылдын тургундары эвакуацияланган. Бул жаңжал биринчи жолу чыгып жаткан жок. Өкмөттүн вице-премьер-министри Жеңиш Разаков барып, абал менен таанышып, ошол жерден жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен жыйын курган. Мурунку чатакта дагы Жеңиш Разаков барып, тажиктер менен протоколго кол койгонго чейин барган. Ошондо абалды жайгаштырдык деп маалымдаган эле. Колунан маселе чечүү келбеген соң кайра Разаковго Баткенде эмне бар? Маселени чече турган өкмөттө андан башка адам жокпу? Өкмөт башчыны Баткен облусунун маселеси кызыктырбайбы? Чек арадагы Чырга Абылгазиев өзү неге бир жолу да бут басып барбайт? Жеңишти коюп өзү жетип барса жарашмакта. Колунан иш келбесе, Ташиев айткандай ордун бошотуп берсин, иштей тургандар толтура.